Assalamu alaikum, Kırgız elim amansыздарбы? Бүгүн 4-июнь 2024 жыл. Баткен областынын Карабак айылына караштуу Дөбө айылында жашаймын. Аты жөнүм Умарова Тазагүл. Мен бүгүн элдин көйгөйү чыктым. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сиз эгерде менин үнүмдү угуп жатсаңыз, тыкыр көзөмөлгө алып койсоңуз. Улуу урматтуу Садыр Жапаров. Биз азыр Грансада эл чеп болуп жашап атат. Кооптуу жер. Азыр дагы кооптуу болуп турат. Мынакей буягы Тажикстандын жери, Тажикстандын үйү. Жолдун наркы бети. Жолдун берги бети Кыргызстандын жери, кыргыздардын үйү. Биз ушул жерде чек арада жашап атабыз. Энди эл чеп болуп турат чек арада. Азыркы учурда биз дело тапшырабыз деп, пособияга документ тапшырабыз деп апарганда эч кандай делолор өткөн жок. Себеби миграцияга балаң катталсын, күйөөң ушул жерде болсун, келип кол коюп берсин дейт экен. Эгерде күйөө келип кол коюп бербесе, пособиясы өтпөйт экен. Баласы келип миграцияга катталып, справканы өзү колу менен алып берсе, анан пособиясы өтөт экен. Азыркы учурда элдин балдары, адамдардын балдары шаарда иштегени кеткен. Ал 18 жаштан ашкан. Ал барып өзүнүн бутуга туруш үчүн үй салып, келечекте фундаментин азыртан куруп баштадылар. Ал балдар иштеш керек. Үйдөгү апам пособия алат деп, ал иштебеш керекпи? Ошондагы улуу урматтуу президенти Садыр Жапаров жакшылап көзөмөлгө алсаңыз, балдары шаарда болсо, иштеген болсо, ага пособия чыкпайт экен. Анан күйөө Москвада болсо, ага дагы пособия чыкпайт экен. Ал Москвага баргандын бирден бир себеби үйүмдү оңдолайын, жакырчылыктан чыгайын деген чоң максат менен кетет. Бир гана пособия менен үйдө отуруш туура эмес да. Туурубу? Ошол улуу урматтуу президентибиз биздин көйгөйүбүздү уксаңыз. Кыскасы, азыркы учурда чек арада жашаган пособия алчулардын биринин дагы делосу өткөн эмес. Эл азыр калкып турат, баштары айланып турат. Эмне кылыштарын билбей, азыр элдин атынан мен сизге, улуу урматтуу президент Садыр Жапаров, сизге кайрылып атам. Ушуну биздин көйгөйүбүздү тыкыр көзөмөлгө алсаңыз.